Баткен облусунун башчысы Абдикарим Малимбаев табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча ыкчам жыйын өткөрдү. Жыйынга район шаарлардын акимдери, укук коргоо органдары жана башка тийиштүү кызматтардын жетекчилери катышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынын башчысы Талайбек Айткуловдун берген маалыматына таянсак, облус боюнча акыркы 6 айдын ичинде 90 жолу сел кырсыктары катталган. Катталган 90 сел кырсыктарынын ичинен акыркы мезгилдерде катталган 8 сел кесепеттеринен улам Кадамжай, Лейлек, Баткен райондорунун бир катар айылдарында өзгөчө кырдаал киргизилген. Мындан улам өкүл Абдикарим Малимбаев акимдерге тийиштүү кызматтарга күтүүсүз кырсыктардын алдын алуу боюнча бир катар милдеттерди койду. Бүгүнкү күндө жөнүрө 12 айтып койтабыз, өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Эмне болду өзгөчө кырдаал режимин? Эмне өзгөрдү? Ошон үчүн мына өзгөчө кырдаал режими дегенди дагы бирден карап, мына эмчес силер бул боюнча бир сабак түшүрүңөр керек. 4-июлдагы болгон селдин натыйжасында Баткен областы боюнча жалпысынан 25 үйдүн коргосуна сел кирген, жана 21 гектар эгиндерди сел каптап кеткен. Азыркы учурда жарандыкты коргоо комиссиясы жана күчү бүгүнкү күндө жерлерде жумуштарды алып барып жатат. Учурда биз областтын деңгээлинде атайын жыйын өткөрүп жатабыз. Селдин алдын алуу боюнча ошону менен бирге жарандык коргоонун иштөө алгоритми боюнча.